замана теле берүүсү Кыргызстан үчүн, кыргызстандык жарандар үчүн, анын ичинен элет жериндеги биздин элет жерине чейин кеңири тараган теле берүү. Бул теле берүүнүн ичинде мына биздин балалык кезибизде дагы ошол замананы көрүп чоңойгонбуз. Ошол заманада бардык тармактар камтылган. Мисалы, эртең менен айыл жеринде мал келин жайлап келип дасторконго отурганда атаңа тиешелүү маалымат болсо атаң ала алган, апаңа тиешелүү болсо апаң ала алган, эжеңе тиешелүү болсо эжең, сага тиешелүү болсо балдардынга дагы ылайыктуу нерселер көрсөтүлүп, бул эң негизги дагы бир нерсеси, жан дүйнөгө дагы, эртең мененки маанайды көтөрүүгө дагы биз дайыма азыкты тамак аш менен гана эсептейбиз да, туурабы? Бирок биз азыкты жан дүйнөгө дагы берүүнү унутпашыбыз керек. Ошол жан дүйнөгө азык берүүчү эң биринчи адам ойгонгондогу аң сезиминин, акыл эсинин таза, тунук, таңдай болуп турган мезгилинде программа аркылуу ошол жан дүйнөгө дагы азык берилип келген. Адамды шаттандырууга, шыктандырууга, мүмкүн өзүнүн бир ойлонуп аткан айыл чарба маселесинде болобу, үй тиричилигинде болобу, кайсыл тармак болбосун, ошондо маалымат ала алган. Жана ал замана көрсөтүүсүн бүгүнкү күнгө чейин күтүп көргөн кыргызстандыктар бар. Бүгүнкү күнгө чейин күтүп көрүшөт. Заманада эмнелер айтылат, заманада кандай кеңештер берилет, кандай таланттар чыгат, ушунун баары бул биздин телеканалыбыздын, улуттук телеканалыбыздын эң негизги өзөгү. Биз дайыма ар бир көйгөйдү же болбосо ар бир маселени караганда аны дарак катары элестете турган болсок, жалбырагын гана карай беребиз же бутактарын гана карай беребиз. Анын тамырын карабайбыз. Биздин телеканалдын тамыры ошол замана менен байланыштуу. Замана ошол тамырында. Анткени эртең менен таңкы берүүлөрдөн башталат да көп нерсе. Ошон үчүн биз замана теле берүүсүнүн 28 жылдыгына жалпы ошол учурдан берки келаткан кызматкерлерибизге, дикторлорубузга, алып баруучуларыбызга, корреспонденттерибизге баардыгына ден соолук каалайбыз, ийгилик каалайбыз.